Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге освобождение деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Сіз шашпай отырып видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз баштадык. Тасма болгон окуянын негизинде тартылып, 1863 жылдын 1-январында Авраам Линкольн кулдарды бошотууну жарыялаган. Биз болсо талаада көптөгөн кара терлүү адамдар иштеп жүргөнүн көрөбүз. Аларды ат минип колуна курал кармаган адамдар жана ит жетелеген адамдар ар дайым көзөмөлгө алып турушту. Башкы каарманыбыз Питер өзүнүн үй бүлөсү менен отурган кезде аны сыртка сүйрөп чыгып алып кетмекчи болуп калышты. Питер болсо ал адамдарга болгон күчү менен каршылык көрсөтүп, бирок ал адамдардын бири Питердин аялын өлтүрөм деп коркуткан кезде Питер айласыздан алардын айтканына көнүп каршылык көрсөтпөй туруп берет. Ал адамдар башка адамдар менен кошуп Питерди да арабага салып алып кетип жаткан кезде үй бүлөсү анын артынан чуркап, Питер болсо аялы жана балдарына сөзсүз кайтып келерин айтып жатты. Алардын арабасы узун талааларды кесип өтүп, жолдон Питер жана аны менен кошо камалып бара жатканда качканга аракет кылган кара терлүү адамдардын баштары жыгачтарга сайылып турганын көрүшөт. Ошентип аларды бир жерге жеткиришип эле ал жерде көптөгөн кара терлүү адамдар темир жолдо иштеп жатышыптыр. Питер жана анын жанындагыларды да түшүрүп, дароо эле катуу зомбулук менен иштете башташат. Ал жерден Питер бир кара терлүү адам алсырап алы кетип отуруп калганда аны атып салышкандыгын өз көзү менен көрөт. Кийинчерээк Питер жанындагы алсырап калган жолдошун да коргогонго аракет кылып, Питерди болсо кароолчу дароо эле атып салайын деп калганда ал жерге эки атчан келип калып, Питер кайрадан жумушун улантып кетет. Ал жердеги Фасыл аттуу жалданма өлтүргүч Питерди көрүп байкап калып эле аны көзөмөлдөп жүрөт. Ал өз колдору менен качып кеткен кулду кармап келет да анын бетине ысык темирди басып салат. Аны кечке ууртукмокко алышып, кечинде башка кулдардын арасына алып келип ташташканда аны көргөн Питер баардыгын сабырга чакырып, Кудай биз менен деп айтат. Эртеси күнү дагы эле темир жол иштери уланууда. Түшкү тыныгууга да кезек келип, баардыгы эс алып калышканда Питерди кароолчу кечээки кылыктары үчүн деп эле тынбай иштетип коет. Питер иштеп жатып эле эки кароолчунун сүйлөшүп жаткандарын угуп калат. Алардын бири экинчисине Авраам Линкольн кулдардын баардыгын бошотууга буйрук бериптир деп айтып жаткан болчу. Аңгыча болбой эле экинчи кароолчу жаш кара терлүү балага менин тамагыма эмне коштуң деп эле аны уруша баштайт. Ошол жерден эр жүрөк Питер кайра эле өзүн кармай албай барып, жаш баланы коргоп калат. Анда кароолчу ага экинчи ирет тапанчасын такап атып салайын деп калганда Фасыл кыйкырып эле кароолчуну токтотуп коет. Кечинде Фасыл Тордун жанына Питерге келет да: "Сени мен өлүмдөн алып калдым. Сен мен бар үчүн жашап жатасың. Мен сенин кудайыңмын" дегендей сөздөрдү айтат. Эртеси Фасыл Питерди өлүмдөн сактап калганын дагы да көбүрөөк түшүнсүн деп айтор. Аны чынжырга байлап коюп, маңдайына итти алып келип бир топко чейин кармап отурат. Түшкү тамактанууда Питер жанындагыларга Авраам Линкольндун буйругу жөнүндө айтып берет. Ал башкаларга: "Эгер биз бул жерден качып кете алсак, анда биз түндүктөгү аскерлерге барып кошулсак болот. Бирок түндүккө кеткен жолдун баардыгы саз болгондуктан биз ал жака жетебизби же жетпейбизби бир Кудай билет" деп айтат. Аны уккан кээ бир кулдар тобокелге барууга даяр экендиктерин айтышат. Бир кезде Питерди кароолчулар өлүп калган кары адамды алып барып көмүүгө жөнөтүшөт. Питер ал адамды сүйрөп барат да башка бир топ өлүктөрдүн арасына кошуп, колуна күрөктү кармап аларды көмө баштаганда бир кезде анын жанындагы баягы кароолчу тапанчасын октоп даярдап эле биротоло Питерди да атып тындым кылайын деп жатканын Питер да сезип калды окшойт. Дароо эле тапанчасын алып чыгып келе жаткан кароолчуга кумду чачып, бери жактагы кароолчуну күрөк менен чаап, экөөнүн тең эсине оодарат да дароо эле токой жакта аралап качып жөнөйт. Аны көргөн ошол жердеги башка кулдар дагы туш тарапты көздөй эле качып жөнөшүп, кулдардын баардыгы чилдей тарагандыктан кароолчулар эч нерсеге жетишпей калышты. Анда Фасыл атайын Питерди мейлеп атып жиберип, бирок тийбей калат. Кароолчулар дароо эле иттерин кое беришип, аттарына минишип жөнөп калышты. Питер жанындагы 3 адам менен бирге түндүктү көздөй жол таап эле качып бара жатат. Фасыл дагы Питерге өчөшкөнсүп, так эле анын артынан иттери менен кууп келе жатат. Бир кезде алардын баардыгы чоң сазга жетип келишип, баардыгы өтүп бара жатышса, бирөөсү суудагы крокодилди көрүп эле коркуп ал жака кирбей коет. Ошол замат эле анын артынан иттер жетип келишип, талап башташты. Фасыл жана башка атчандар келип иттерди алышып, Фасыл ал кармалып калган кара терлүү адамга калган кулдар кайсыл жакты көздөй багыт алып кеткенин айтып берсең, мен сени аман калтырам деп айтат. Анда кара терлүү адам Фасылга ишенип эле башкалар түндүктөгү аскерлерди көздөй кетишкенин айтып берет. Анда Фасыл ал адамды бошотуп, бирок ал кетип бараткан жеринен эле кайра атып салды. Саздын аркы жээгине өтүүгө мүмкүн болгон жанагы 3 адам: "Эми үчөөбүз 3 башка жол менен кетели. Биз 3кө бөлүнүп кетсек, аларга да бизди табуу кыйын болот" деп чачырап кетишти. Питер качып жүрүп отуруп бир үйдүн жанына келет да эч кимге көрүнбөй кудуктан суу алып ичет. Анан да ал бутун жарадар кылып алгандыктан ал жерде жайылып турган кийимдердин бирин алып качып кетсе, үйдүн алдында тамактанып отурган үй бүлөнүн кызы качкынды көрүп калат. Алар дароо эле коңгуроону кагышып, ал жерге жетип келген Фасыл кайра эле Питердин аркасынан түштү. Питер жарадар бутун жанагы кийим менен таңып коюп бир топ чуркап барып, бир кезде кан болуп калган ал кийимди чечип таштап коет да ал жердеги сазга кирип кетет. Питер ал кан болуп калган кийимди бат эле таап келишет. Фасыл Питерди дагы бир жолу эрдек кылып сазды
кече өтүп кеткен го деп ойлоп калат. Бул кезде Питер иттер анын жытынан издеп таап албасын деп суу алдына кирип турган эле. Фасыл жана анын адамдары дароо эле жүрүп кетишти. Эми Питер суудан чыгайын деп жаткан кезде аны жанатан бери аңдып келе жаткан крокодил кол салат. Питер алгач эле анын тиштеринен таяк менен коргонгонго жетишип, кийинчерээк крокодилди бычагы менен сайгылап өлтүрүп салды окшойт. Крокодил тиштеп алган жерлер сыздатып, Питер дагы бир түндө өткөрөт. Питерди таба албай калган кароолчулар кайтып келип, жанагы өлүп калган крокодилди таап алышат. Анан да алар крокодилге бычак сайылганын көрүшүп, Фасыл крокодилди өлтүргөн адамга таң калып жатты. Түндө Фасыл отурганда жанындагыларга бир окуяны айтып берип, бул каралар чындыгында биз ойлогондой анчалык эле аңкоо эмес. Чынында булар бизге окшогон эле адамдар жана алардын колунан бардыгы келет деп айтат. Ал эми качып жүрүп отурган Питер жытын иттерге алдырып койбоо үчүн денесинин бардык жерине ылайдан шыбап, түнкүсүн дагы токтобой жол жүрүп отурду. Фасылдын адамдары Питерди өлдү деп ойлоп, бирок Фасыл Питердин өлүк же тирүү денесин табам деп эле тырышып жатты. Питер жүрүп отуруп мергенчилердин бир кичинекей үйүнө туш болуп, ал жерден өзүнө керектүү нерселерди табат да өчүп бараткан чокко бычагын ысытып, бутунун жараттарына басып дарылайт. Андан соң ошол чокту алып түтөтүп алып бакка чыгып барып арынын балын алганга аракет кылат. Бул кезде Фасыл жалбыракка аккан канды көрүп, анан да бир нече алыстыктан түтүн чыгып жатканын көрөт. Ал Питердин изи менен келе жатканын сезип эле дароо атын минип чаап кетти. Бул кезде Питер таап алган кайгы менен сүзүп жүрүп отуруп дагы бир чоң саздын жээгине чыгып алат. Фасыл болсо Питердин изинен такыр эле адашпай келе жаткандай. Жүрүп отуруп Питер баягы өзү менен чогуу качкан бир адамды жолуктуруп калат. Питер ал адамга пияз берип, сен муну денеңе сыйпап ал, антпесе иттер сени таап алат деп айтат. Айткандай эле ал жерде иттердин үндөрү угулуп, Питер бактын түбүндөгү чуңкурга жашынып калса, жанагы адам болсо алысыраак жердеги бактын башына чыгып алат. Фасыл ал адамды дароо эле атып кулатып түшүрөт. Фасыл аны кыйнап суракка алганда, ал адам Питерди эч эле саткан жок. Анда айласы кеткен Фасыл ал адамды өлтүрүп, далел катары башын кесип алат. Ал эми Питердин аялын болсо балдардан ажыратып, аны башка бирөөгө аялдыкка бергени жатышат. Анда улуу кызы апасына качып кетели деп айтса, апасы башка нерсе ойлонуштуруп, балдарынан ажырабашы үчүн өз колун атайлап жыгачка кыпчытып салганга аргасыз болот. Ошентип колу иштебей калган аялды анын ээлери башка бирөөгө сата албай калышты. Питер болсо кечинде өрттөнүп жаткан чоң үйгө туш болот. Ал эч кимди байкабай эле бычагын алып үйдүн ичине кирип барып, ачка болгондуктан үстөлдүн үстүндөгү тамактарды жеп баштайт. Андан соң башка бөлмөгө кирип барса, ал жердеги көптөгөн өлүктөрдүн арасында дагы бир кара терлүү кичинекей кыз өлүм алдында жатыптыр. Питер аны сыртка көтөрүп чыккан кезде ал кыз дагы өлүп калат. Ошол эле учурда Питердин аркасынан бир кароолчу пайда болуп, ал Питерге мага баш ийип мени менен лагерге барасың деп кыйкырат. Анда Питер кайра эле тездик менен ал адамдын эсин оодара чапканга мүмкүн болот да качып кетет. Анын артынан эле жетип келген Фасыл кароолчудан Питердин кайсыл жакка качып кеткенин сурайт да, кароолчунун шалаакылыгы үчүн деп эле аны атып салып кетип калат. Эртеси күнү Питер деңиз жээгинде көптөгөн өлүк аскерлердин жанында ойгонот. Жакын жерде эле аскерлер жүргөндөй болуп сезилип, Питер дароо эле ошол жакты көздөй чуркап бара жатса, аты менен чаап келген Фасыл акыры Питерди кармап калат. Бирок Питер эмне болгон күнөдө Фасыл менен бирге артка кайтууга макул эмес эле. Фасыл болсо аны атып салайын деп калган кезде, Фасылдын өзүнө ок тийип эле ошол жерден жан берет. Бир аздан соң эле ал жерге аскер кийимин кийген кара терлүү адамдар келгенин көрөбүз. Көрсө алар президент Линкольнга кызмат кылган аскерлер экен. Ошентип алар Питерди алып кетишип, ал эми алардын лагерине качып жетип келүүгө мүмкүн болгон адамдар ушул жерден дарыланып өз калыбына келип көбөйгөндөн көбөйүп жатышыптыр. Питер ал жердеги аскер адамга мен өз үй бүлөмдү табышым керек деп айтса, аскер адам Питерге азыр деген жарандык согуш учуру деп түшүндүрүп, сен эми бизге аскерлерди камсыздандыруу үчүн иштеп бересиң, же болбосо өзүң дагы жоокер болуп аскерлерге кошуласың деп айтат. Анда Питер дароо эле жоокер болууну чечет. Питер ал жерден өздөрү менен чогуу качкан дагы бир адамдын жетип келгенин көрөт. Кийинки көрүнүштө Питерди чечиндирип сүрөткө тартып алышат. Ошол жерден Питер жана башка кара терлүү адамдардын жонуна канча деген шапалактар тийип, жансыз дааткан кыйноого туш болушкандыгын түшүнөбүз. Питерден сурашканда Питер аларга мен качып келген жакта темир жол куруп келе жатышат. Анан да аларда аябай чоң замбириктер бар деп айтат. Эртеси күндөн баштап кара терлүү аскерлер чабуулга өтө башташат. Согуш талаасында аябай катуу салгылаш болуп, кара терлүүлөрдүн көпчүлүгү замбирик окторунан улам көз жумуп жатышты. Жарылуудан эсин жоготкон Питер бир кезде эсин жийип, жеңишке аз калышкандыктан башка жоокерлерди баштап дагы да алдыга жүгүрүштү. Алардын көздөрүнөн от жалындап, кулдардын эркиндиги үчүн өлүмгө тике карап катуу салгылашышты. Жеңишке жеткен кара терлүү аскерлердин калганы кийинки айылга кирип барышат. Албетте аскерлердин арасында Питер дагы бар. Питер ошол жерден өзүнүн мурунку ээсин атып өлтүрүшкөнүн көрөт. Анан да аскерлердин бардыгы ал жердеги кара терлүү адамдарга эми силер бошсуңар, эми силер эркинсиңер деп айтышат. Андан соң Питер дароо эле элдердин арасынан аялын жана балдарын издеп баштап, өзү жашаган үйгө да кирип карап чыгып, бирок өзүнүн үй бүлөсүн такыр эле таба албай жатты. Бирок бир кезде көптөгөн адамдардын арасынан аялын жана балдарын көрүп, койнуна батпай алар менен барып көрүшүп калды. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.